Саламатсыздар, урматтуу биздин кадрлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс Согуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Сокулук районунун Кызылтуу айылына келдик. Бул жерде менин өзүмдүн ата-энем турат. Мен кардарларга сип панелден жылуу канадалык үй салып бергендей эле өзүбүздүн ата-энебизге да сип панелден үй салып бергенбиз. Андан тышкары эң негизги бүгүнкү видеодо тартчу обзорубуз бул бизге көп кардарлар кайрылат. Баня салсак кандай болот, салып бере аласыңбы депчи. Ошол боюнча тартып кетели дегенбиз. Анткени дегенде ошол сунуштар көп болгон себептен мен атамдарга үй салып берип атканда үй менен кошо сип менен баня салып кеткенбиз да. Жана ушул видеодо силерге сип панелден салынган баня кандай болот, эмне өзгөчөлүктөр болот экен, кандай десем, толугу менен ошол жөнүндө силерге кенен маалымат айтып көрсөтүп беребиз. Биз азыр мына үйдүн ичине кирдик. Үйдүн ичине киргенде болсо ушундай коридор бар. Бул коридорду болсо мамам мындайча айтканда как оранжерея катары колдонот, өзүңүздөр көргөндөй гүл өстүрөт. Анан могул жерге кичине басканда, могул жер негизги основной мындайча айтканда топка да үйдүнчү. Үйдүн топкасы ушул жерде. Баса белгилеп кетем. Бизде айылда болгон себептен айылда суу 2 саат эле чыгат да. Анан биз башында баняны салып бергенде мен атамдарга өзүлөрү эле салып колдонот деп, элдерге иштетет деп пландаган эмеспиз да. Ошол себептен суу жетпей калбасын деп атамдар мамамдар ушун чогултуп алышат экен суунучу. А негизги бочка болсо ушул эле милдетин аткарып бермек да негизичи. Анан дагы бир жолу баса белгилеп кетчү нерсе, мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул үйдүн топкасы, то есть үйгө кетчү топка да. Мен атамда нарындык болгон себептен атам мага сип панелден салынган үйлөрүң жылысына күмөн сынап, сен да мага коюп берчи деди эле, топка коюп бергем. Мына өзүңүздөр көргөндөй, он колдонулбай эле турат азыркы учурдачы. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул жерде азыр баняны жакчу печка өзүнчө турат, суусу турат. Анан эми ушул печканы жакканда үйдөгүлөр айтып жатышат, биз печканы мынчалык деле көп жагыштын кажети жок экен, биз айла жок жагып атабыз депчи. Себеби дегенде бул жерге кичине эле көмүрдү салганда баня бир 5-10 мүнөттүн ичинде эле ып-ысык болуп, дап-даяр болуп калат да. Болгону суусу ордунан жылып да жетишпей калат экен да. Анан ошол сууну жылытыш үчүн эле азыркы учурда жагып жатышат да. Бул жерге кичине эле жакканда баня даяр болуп атат. Анан Кудай буйрса азыр менин ата-энемдер суранып атат, мага өзүнчө ысык сууну өзүнчө ысыткыдай кылып берчи деп, бул печкага көз карандысыз болсун деп. Азыр эми силерге баняны өзүн көрсөтүп берем да. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул жерде топкадан биз үйдү да жылытсак болот, жана баняны да жылытсак болот. Анан өзүнкү негизги баняга кирип кетсек болот да. Баняга үйдөн эле кирип кеткендей кылгам. Мен негизи атам менен мамам улуу кишилер. Анан алар мен ойлогон оюм боюнча алар көчөгө чыгып отурбай эле ушул үйдөн кирип жуунуп тазалангыдай болсун дегем да. Бирок азыркы учурда бул комната өзүңүздөр көргөндөй мындай элдердин күтүүчү комнатасы болуп калыптыр, мындайча айтканда бөлмөсү. Ушул жерде баняга түшөбүз деген кишилер күтүп турушат экен өз кезегинчи. Ал эми баняга келген кишилер болсо бул мынакей сырт жактан кирип кеткенге мүмкүнчүлүк бар да. Бул жерде да баса белгилеп көрсөтүп кетсек болот. Мынакей айтып атпаймынбы, мамамдар азыр аябай катуу иштетип атышат баняны. Кичинекей балдарга 50 сомдон экен, улуу кишилерге болсо 7 жаштан өйдөлөргө болсо 80 сомдон экен да. Эми биз банянын өзүнө киребиз. Банянын өзүнө киргенде өзүңүздөр көргөндөй бул кийим чечүүчү бөлмөсү. Келип адамдар кийимин чечип ушул жерден киришет да. Бул жерге киргенде эле кадимкидей сезилет жылуу экеничи. Андан кийин болсо биз жуунуучу бөлмөгө киребиз. Чечүүчү бөлмөдөн жуунуучу бөлмөгө өтөбүз. Негизги жуунуучу бөлмө бул жер өзүңүздөр көргөндөй мен башында атамдарга эле пландаган себептен өз үй бүлөбүз эле колдонобуз деп баняны мындай чакан эле салганбыз да. Бирок азыр биз банянын пландарын иштеп жатабыз. Видеону көрсөңүздөр көрсөтөбүз. Кенен план. Мынакей көрдүңүздөр, бул жерден жип жылуу. Кээ бир айылдагы банялардын парилкасы ушундай ысыктыкта болот да. Ал эми бул жерде болсо жип жылуу да. Эч бир ылдый жакта дагы, өйдө жактан дагы аба башкача болгон жери жок. Бир абада да. Азыр эми мен силерге парилкасын көрсөтүп берем. Мынакей парилкага кирдик. Парилкасы аябай чакан эле, бирок ошого карабастан аябай ысык да. Ичинде келген кишилер, баняга көп түшпөгөн кишилер көпкө чейин чыдай албайт. Мен да уже тердей баштадым. Мен Исмаилова Шаарүнүн Адекс фирмасынын жетекчисинин апасы болом.
Уларбек Бакырдиновдун. Ошо биз болсо үй цип панелден салып беришкен. Анан ошого улай эле баня салып беришкен да. Анан баняны мурун деле иштеткен эмеспиз. Анан былтыртан бери 1 жыл, 2 жыл болуп калды. Ошону иштетип баштадык да. Анан кошуналар түшүп баштады. Андан кийин элдер түшө баштады. Анан бири-биринен угуп биз өзүбүз эле объявление берген жокпуз. Анан элдер бири-биринен угуп эле жактырып банябызга түшүп башташты да. Аябай жакшы экен, цип панелден жылуу болот экен. 3 күн, 4 күнгө чейин очередке жасылып коюп атышат да. Азырчы негизи цип панелден салса болгодай экен да. Кошуналардын банялары биздин банябыз ачылгандан кийин алар жакпай калышты. Алар наоборот бизге келип түшүп калышты да. Анан биякта маңдайыбызда кошуналардын банялары бүт эле жагышпай биздикине келип түшүп атышат да, баары элечи банябызгачы. Шылса Кызыл Туудан, даже Быстролотоктон, Күн Туудан, Токпайдан келишет. Баягында Сокулуктан келишти. Шылса көп жерден келип атышат. Шылса бири-биринен угуп эле келип атышат. Жакшы экен. Анан бизде үйдөн улап салынганда, негизи өзүбүздүн үйгө деп салынганда, анан улап салынгандагы өзүбүзгө да жакшы экен. Биринчи неме чыгышкан, сасыйт, андай-мындай жыт чыгат дешкен. Жок, андай деле эмес. Сонун, наоборот, өзүбүзгө да жакшы экен. Эшикке чыкпайбыз. Жылуу ичинде эле жүрө беребиз да. От жаксак да ичинде, топка да ичинде, суубуз да ичинде, тазаласаң да ичинде, эшикке чыгып, кийинип, анан кайра кирип отурбайбыз да. Аябай эле жакшы экен, жылуу да болот экен. Анан биякты гүл менен өстүрүп койгом, өзүм гүлдү да жакшы көрөм. Анан галерея болуп эле сонун болуп турат. Баары баняга келгендердин баары кызыгат, отросток бер дейт, сат дейт, гүлдөрүмө да кызыгышат. Парына карап келишет, аябай сонун дейт, парычы. Жыгачтан, тиги стеналардын баары жыгачтан, цип панелден жасалган жок, аябай жактырышат. Анан азыр деген мурунда көп неметчү эмес, азыр бул биздин Кызыл Тууда элдер келгенде угуп атам да. Бүт баары мындай уже неметип калышыптыр да, мындай бири-бирине мындай баняны тандап калышыптыр. Тандап, анан ошо бүт баары айтып атышат, тиги баняңар аябай жакшы депчи. Мисалы үчүн ошо Айыл өкмөттөн көчөгүн чалды, Айыл өкмөттөн чалып мен силердин баняга түшөт элем деди. Анан ал 5-чи күнү чалган. Анан 2 күн орун жок, мынакей. Эртеңкиге жастым 1-чи күнгө. Мына 3 күндөн бери очередке туруп калды да. Анан бүт баары салыштырышат окшойт. Баняга келгендер айтышат да, билбейм да, мен делечи. Ошо салыштырып келишип, ошо сиздин баняңыз аябай жакшы, жагат, аябай жыпжылуу, баняга түшкөндөй болобуз дейт да, мындай. Киргенде эле өзү эле мындай билинет дейт да. Анан цип панел жакшы экен. Мага жакты, билбейм, жакты, аябай эле жакты, сонун эле. Элдерге деле жагып атат. Ошо киши көп да, мисалы үчүн мен 6-чы күндөн баштап 1-чи күнгө толтурдум, мынакей китебимде бар, 1-чи күнгө толтурулду же. Мына 2-чи күнгө чейин жасылып баштады. 5-чи, 4-чү күндөн баштап жазып баштайм, 3 күн, 4 күн. Анан даже кээ бир айтып атат, эже мындан ары сизге 1-чи күн тиги эмки бүгүн кирсек, эмки бир неделяга жастырып койбосок болбой калды деп атышат. Анан негизи жакшы экен, билбейм, жактырып атышат баары элечи. Мына 2-чи күндөн бери 1-чи күн, 2-чи күнгө жасылышты уже мынакей. Толтурада саат эртеменки 7-де башталат банячы. Анан түнкү саат 12-де бүтөт. Күнүгө эле ошондой. 3 күн 4 күн алып толуп калды. Толуп калат мынакей. Толуп калды мынакей. 2-чи күнгө чейин толуп атат мынакей. 5-чи күндөн бери жасалып атышат. Толуп атышат. Акчаларым болсо минтип алам мынакей, салып алам. Өзүнчө кылыпчы. Баасы 80 сомдон чоң кишилерге. Кичинекей 6 жашка чейин 50 сомдон алабыз. 6 жаштан өйдө 80 сомдон алабыз. Ошондой, анан балдар менен келишет. Көп негизи, көп жерден келип атышат. Биз азыр эми сиздерге атайын өзүбүз чыгып чыккан банянын проектисин сунуш кылабыз. Өзүңүздөр көргөндөй бул банянын проектиси узунунан 12 чарчы метр, ал эми туурасынан алганда болсо 7,5 чарчы метр болот. Толугу менен ички мындайча айтканда квадратурасын айтсак 86 чарчы метрди түзөт. Анын ичинде эмнелер бар? Биз планында атайын эки жактан кирме кылдык. Эки жеринен эң негизги эшиги бар. Ошол жерден киргенде болсо адам эң негизги бөлмөгө кирет да, ал жерде болсо чоң мындайча айтканда фойе болот да. Ошол фойеде эле элдер отурганга мындай холл сыяктуу место бар. Ал жерде адамдар өзүнүн кезегин күтүп отуруп турса болот. И ошол эле жерде мындайча айтканда баняны иштеткен киши
отуруп ошол жерден касса сыяктуу кылып жана янына чакан магазин уюштурса болот да. Анткени дегенде баняга келип аткан кишилерге милдеттүү түрдө көп учурда мындай самын жана башка керектелүүчү суу дегендей сыяктуу нерселер керек болуп калышы мүмкүн да. Андан кийин банянын өзүнө кирсек, кенен болгон 3-4 киши кенен баткандай болгон раздевалкасы бар, чечинүүчү жери. Андан түз болсо биз жуунуучу жайга өтөбүз. Жуунуучу жайда болсо кол жууган раковинасы бар, душ бар, жана ошондой эле ажаатканасы бар. Ал эми ошол жуунуучу жайдан парилкага дагы кирип кетсе болот да. Ошондо бул баняны эки жагынан адамдарды киргизесиз дагы бир моментте сиз 4 кишини же болбосо 6 кишини киргизгенге мүмкүнчүлүк болот. Жана ошондой эле магазинде дагы иштеп кете бересиз да. Бир эле учурда сиз баня бизнесинде тургузсаңыз, жана ошол эле учурда магазинде тургузсаңыз, бардыгы бирге 86 чарчы метр, ошол нерсенин баары ушул нерсенин ичинде камтылган да. Андан тышкары мен баса белгилеп кетем. Баарыбыз билгендей бул Бишкектин новостройкаларында жана ошондой эле региондордо баары тең эле ушундай баняларга барып түшүшөт. Бирок көп учурда ал банялар мустак, аябай көмүр жагыш керек, көп расходду мындайча айтканда чыгымды талап кылат. Ал эми СИПтен салынган бизнес сунуштаган проектиде болсо, бул баняга негизи кааласаңыз көмүр жакпай эле койсоңуз болот. Себебинде СИП аябай баты сыйт. Ошол себептен биз сунуштаган проект боюнча негизи парилкага электрический парилка болуп койсо болот. Ал эми жуунуучу жайга болсо атайын теплый пол эле коюп койсо жетиштүү болот. Эми ушул проектини биз сизге эгерде салып берген болсок, бул проектини биз сизге 2-3 айдын ичинде салып 90% бүтүрүп, под евро ремонт деңгээлиге чейин бүтүрүп беребиз. Ал учурда болсо сарпталуучу акчасы, материал, работасы, доставкасы, малдардын тамак ашы баардыгы ошонун ичинде болгондо биз 2 миллион 200дөн 2 миллион 300, 2 миллион 400 миң сомдун тегерегинде айланып калат. Ал эми мен дагы бир жолу баса белгилеп кетем. Под евро ремонт болсо, бул фундамент материал работасы менен, ошондой эле дубалдары, чатырын жылуулаганыбыз, чатырын жапканбыз, ветровой карниз, водосток, суу акча түтүкчөлөрүн коюп кетебиз. Сырткы бетин кооздоп кетебиз, фасадын эшиктерин, сырткы эшигин жана пластиковый терезелерин коюп кетебиз. Ичине киргенде болсо толугу менен гипсокартон, влагостойкий гипсокартон чапталган болот. Сантехнический системасы толугу менен орнотулган болот. Немеге болсо, полго болсо жылууланган стяжка куюлган болот. Сиздики болсо кафель орнотуп, мындайча айтканда ички эшиктерин коюп туруп, ишти баштаткан гана жумушуңуз калат. Эгерде сиз дагы баня бизнеси менен кылам же болбосо ошо баня курат элем же бир бизнес кылышым керек деген бир ойлоруңуз бар болсо, биз сизге ушул бизнести сунуш кылып кете алабыз. Анткени дегенде биз мен видеодо өзүңүздөр көрдүңүздөр, мамамдар баняны иштеп жатышат. Ушул мамамдар иштеп аткан баня күнүнө мамамдар орто эсепте күнүнө жагылып атат. Жайы кышы дебей, бир күндө 1000 сомдон 2000 сомго чейин мамамдар ошол чакан банядан таап жатышат. А бул жерде болсо сиздикинде бир эле учурда магазинде иштеп турат жана эки өзүнчө баня иштеген болот. Эгерде сиз да кылсаңыз, бизге кайрылсаңыз болот.